Арбагыла достор. Анда кийинки дагы суроо кичине узунураак. Кезектеги суроом ошон үчүн суроону окуп берейин. Бир тууганыңдын колдоосу жок бактылуу жашоо мүмкүнбү? Саламатсызбы? YouTube'дагы сиздин видеолоруңуз мен үчүн психотерапия болуп келет. Өзүмдүн жүрөгүмдү ооруткан нерсе менен бөлүшкүм келип турат. Сиздин пикириңизди уккум келет. Бизди 30 жыл мурун атабыз таштап кетип, мамам 2 кичинекей кызы менен жалгыз калган. Ошондо мамамдын эже сиңдилери жардам берип, башка областка көчүп келгенбиз. Тайжилер ошол жардамын ушул күнгө чейин айтышат. Аябай кыйналдык. Эжем экөөбүз кичинебизден жашоонун оорчулуктарын сезип чоңойдук. Көп өтпөй эле атабыздын кайтыш болуп калганын уктук. Мамам 5 бир тууган кыздын үчүнчүсү. Менин жүрөгүмдү ооруткан нерсе тайжилеримдин кылган мамилеси. Улуусу да, кичүүсү да бизди мамамды теңине алышпайт. Эч сыйлашпайт, көңүлүбүздү оорутушат. Анча-мынча иш-чараларга бизди кошушпайт. Алар үчүн норма эмес болгон нерселер биз үчүн норма болушу шарт деп эсептешет. Нааразычылык билдирсек, биз силерге жардам бергенбиз деп чыга келишет. Коюңду союп берип атабыз. Куда тоскондо тамагыңды жасадык, бизди коркутканга акың жок деген сөздөрдү айтышат. Силер бизге кереги жоксуңар, биз силерге керекпиз дегендей мамиле кылышат. Биздин кайын журтубуз бар. Силердин бизден башка эч кимиңер жок. Ошон үчүн биздин баардык нерсебизге чыдашыңар керек деген ойду айтып атышкандай туюла берет. Анткени бир жолу эмне таластан тууган таап алдыңарбы деген сөздү уктум бир тайжиден. Таштап кеткен атабыз таластан эле. Бир тууганыңдын улуу кичүү өзүнүн кылган жардамына таянып сени эзип келгени туурабы? Тууган керек деген ой менен сени кемсинтип, сыйлабай жаткан адамдардын арасында баардыгына чыдап, унчукпай, баарын жутуп жүрө бериш керекпи? Чын эле тууганың жок болсо эч кимсиңби бул жашоодо деп жазган экен. Эми урматтуу менин окурманым, сиздерге мен мындай деп айтат элем. Толук мисалы шарттарды жазбаптырсыз, бирок эми мындай да бизде чынында эле көп үй бүлөдө ошо туугандар маанилүү. Тууган деген бул жакын адамдар, алар кыйынчылыкта колдошот, жардам бериш керек деп айтып келип ошентип чоңоюп келгенбиз да. Себеп дегенде кыргыздар мурда илгери бири бирине ушу тууган туушкан болуп жана уруу болуп коктууларда кичинекей мындай коомдошуп жашашкан да. Мынакей бири бирине жардамдашып, бири бирин тартып келишип. Себеп дегенде ал учурда ошондой шарттар эле. Анан кийин болсо бул менталитетте калып келип, салт болуп, адат болуп, анан кайсы бир деңгээлде чынында эле бул туугандарың эң жакын адамдар деген мындай ниетте, ошондой көз карашта баары чоңоюп келет да. Мисалы бизде деле кийин деле мисалы менин апам деле, менин туугандарым деле бул жакын тууган деген маанилүү болот деп анан келишет. Бирок мен бара барган сайын, мисалы чоңойгон сайын, улам тажрыйба алган сайын, билим алган сайын көрө баштадым да. Туугандын дагы тууганы болот экен, туугандын дагы алысы, туугандын дагы саткыны, тууганын жакын туугандан көрө жакын кошунаң артык же болбосо жакын тууганга караганда жакын досуң артык деген нерселер болот экен да. Тууган тууганга окшошпойт экен. Тууган сөзсүз түрдө эле тууган болсо эле баягы бир кайсы бир адатта калган же болбосо салтта берилген же болбосо ата энең, чоң ата чоң апаларың берген айткан мамиленин форматтары сакталып кала бербейт экен. Ошондуктан тууганын да тууганы болот экен, тууганын дагы жакыны болот экен, туугандын дагы душмандары болот экен. Айрым туугандарга караганда ошол тууган болбой эле койгон артык да. Душманга караганда бир терс нерселерди кылып келет. Ошондуктан мен минтип айтмакчымын да. Тууганды дагы тууган менен боло турганда ошол кайсыл тууган сен менен тууган болгусу келет. Себеп дегенде сен канчалык тууган болсоң, бул тууган күтүүнү дагы билиш керек экен. Туугандын мисалы жөн эле бул тууган деп анан биздин бир тууганыбыз же жакын тууганыбыз деп жөн эле жүрө бербестен, ошол тууганчылыктын жоопкерчилигин дагы сезе билиш керек экен. Анан ошол сен жоопкерчилик деген кандай? Тууганыңа жардам берип атсаң, ошол тууганыңдан сага ошондой эле мамиле,
ошондой эле жардам, ошондой эле көз караш, ошондой эле боорукерлик, ошондой эле бир тууганчылык сезимдер болуп атабы же жокпу, ошону караш керек экен. А эгерде тууганыңда алар болбосо, анда андай туугандын эмне кереги бар? Анда ага кор болуп эмне кереги бар? Андай туугандардын барынан жогу жакшы да. Эгерде сиз айткандай сөздөрдүн баарын угуп коюп отурсаңыз, кемсинтип атышса, сизди өзлөрү менен тең катары көрбөй жатышса, анда булар сиздерге бакыт, сиздерге жакшылык, сиздерге тирек, жөрөк болбой эле кайра сиздерге зыян келтирип аткан экен да. Сиздерди бактысыз кылып атыптыр, сиздердин ички дүйнөңүздү сыздатып жатыптыр, сиздерди кандайдыр бир кемсинтип жатыптыр. Ошонун баары эле мисалы жүрөк оору, нервке алып келет да. Анда андай туугандын эмне кереги бар? Тууган деген бул жана дос күткөндөй эле. Эгерде досуң сага жардам бере берсе, досуң сага көңүл бура берсе, бирок сен досуңа жардам бербесең, көңүл бурбасаң, убакыт бөлбөсөң, досуңа кош көңүл мамиле жасасаң, ал досчулук деле бир күнү бүтөт да. Тууган деле так гана ошондой. Урматтуу менин көрөрманым, окурманым. Анын баарын эле шагаратып эле тууган дегендин баарын тууган деген сөзү бар деп эле бир коробкага киргизип койгондо болбойт да. Эгерде сиздерди ошентип кемсинтип атса, алар менен туугандык мамиле түзүп эмне кереги бар? Бул дагы сынчыл ой жүгүртүүнүн эле бир нерсеси да. Анда алар менен андай мамиле түзүп эмне кереги бар? Анда алар менен катнашып эмне кереги бар? Себеп дегенде сиздерде мындай болуп атпайбы? Сиздер мына айтып атасыздар, бирдеке кылсам эле биз жардам бергенбиз, тигинтебиз, мынтебиз деп элек да. Негизи кайсы гана жардам болбосун, мен айтам да, бул жардам мындай болуш керек. Досуңа жардам берип атасыңбы, тууганыңа жардам берип атасыңбы, белгисиз бирөөгө жардам берип атасыңбы, же керек болсо кайрымдуулук берип атсаң дагы, ошол досуңа, тууганыңа, ошол бирөөгө же болбосо кайрымдуулук кылып аткан киши үчүн эмес, сиз өзүңүз үчүн кылышыңыз керек да. Сиз ошондойки жардамды кылып атканда, мен ушул жардамды кылдым Кудай алдында, мен ошон үчүн мен ичимде мындай жакшы жеңилдик бар деш үчүн кылышыңыз керек. Жок, мен буга жакшылык кылып коеюн деш үчүн эмес, ага жакшылык кылып коеюн, ал мага рахмат айтсын, жооп берсин деш үчүн эмес, жардам кылып атсаңыз, ошол эки жардамды бериңиз дагы унутуп коюңуз. А эгерде ал жардамын ошондой кылып колко кадыр кылып атса, улам эле көтөрүп атса, андай жардамдын эмне кереги бар? Колко кадыр кылба анда, эмне колко кадыр болуп атасың? Жардам берсең сен жардам бер, өзүң үчүн жардам берип атасың. Бирок сен мага колко кадыр үчүн жардам берген жоксуң да. Демек, жардам берүү деген мындай да, эгерде мен досумдан колко кадыр үчүн жардам алып атсам, досум мисалы берип атат да, мен айтып атат, мен сага азыр могу сага азыр жардам берем, бирок ошону колко кадыр кылам. Сен макулсуңбу десе, бул жардам эмес да, бул сен ошол жардамды колко кадыры үчүн сатып алып атасың да. Демек, сиз ошол эки колко кадыр үчүн, демек, бул жардамды сатып алып аткан турбайсызбы? Бул деген туугандын жардамы эмес да андачы. Туугандын жардамы жана мындай болот, жүрөктөн болот жана кайтарымсыз болот. Достун жардамы жүрөктөн болот жана кайтарымсыз болот, унутуп коет. Ал өзүңдөн, сен кайра жардам бересиңби, жардам бербейсиңби? А тууганың болсо, эгер сен кайра кайтарып жардам бербесең, андан жыйынтык чыгарып коюш керек да. Жыйынтык чыгарып, буга жардам бере бергенде пайдасыз экен. Андан көрө жардам бербей эле коеюн деш керек да. Ушундай мамилеге өтүш керек деп ойлойм. Ошондуктан, урматтуу окурман, мен минтип айтам да, сиз тууган жок деле бактылуу боло аласыз. Ошондой сизге бактысыздык алып келип аткан, бактысыздык деген ошол да, сиз мисалы чыркырап мага жазып атасыз да, ушинте берет, кемсинте, бул бактысыздык алып келип атат да. Андай туугандын эмне кереги бар? Ошондой тууган менен мисалы кесип койсоңуз, анда жеңилирээк жашай түшөсүз да. Себеп дегенде сиз анда сыздабай каласыз. А бирок башка нерсе, ошол эгерде тууганыңыздардан сиз көз каранды болсоңуз, тууганыңыздар сиздерди багып атса, тууганыңыздар кызмат берип атса, анда сиз кайсы бир деңгээлде өзүңүзгө чечишиңиз керек. Могул тууганым мага ушул берип атат, мен ушул тууганымдын жардамы жок, ушулеки колдоосу жок, мен өзүм жашап кете аламбы же жашап кете албаймбы депчи. Жашап кете албайм деген жыйынтыкка келсеңиз, мен өзүмдү өзүм багып кете албайм деген тыянакка келсеңиз, анда чыдашыңыз керек, айла жок ошол эки жерге. А бирок эгерде сиз өзүнчө, өз алдынча жашай алсаңыз, апаңыз менен, туугандарыңыз менен өзүнчө турмуш кура алсаңыз, андай жана тайэже маэжелерден мындай пайдасы жок болсо, аларды моюнга илип алып, алардын жаман сөзүнө чыдап, алардын жанагынтип кемсинткенине чыдап эмне кереги бар? Кереги жок таптакыр. Ал жөн эле мээңиздеги эле мындай кырмакча клише кылып сизге салып койгон да, ошол тегерек коомчулук салып койгон. Андай туугандын эмне кереги бар? Андай туугандын барынан жогу жакшы да.
Ошо мен мисалы баардык эле туугандарым менен катыша бербейм. Көбү менен катыша бербейм. Себеп дегенде тууган деген бир аты эле бар болсо мен билем тууган бар экенин. Бирок эгер катышыбыз жок болсо, мен жана тойго барбаганымдын себептери дагы ошондой. Бир тууган деген аты бар, 5 жыл көрүшпөйсүң, 5 жылда бир тойго чакырат, жакшылыгыма келгиле кошумчамды бере кет, ошол жерге бар, тоюмдун көркү боло кет депчи. Андай туугандын эмне кереги бар? 5 жылда бир тоюна барсак, 5 жылдын ичинде башка жолукпасак, андай туугандын эмне кереги бар? Менимче ошондой да. Тууган деген мындай жакшы баарлашкан тууган деген могул күн алыстан болобу, бир жумада бир болобу, керек болсо бир айда бир болобу, бир кварталда бир болобу, мейли бир жылда, жарым жылда бир болобу, бирок жолугушуп, чай ичишип, ал акыбалды сурашып, баарлашып, кыйынчылык болуп калса тирешип, жөлөшүп турган мына ошол тууган. Бирок эми баягы айрым туугандар бар, алыскы туугандар бир 10 жыл, 20 жыл деле көрүшпөй жүргөн. Бирок ошонун жардамына зар болуп калып, жардам сурап калган учурлар да бар да. Жардам сурап калса ошол тууган өзү чечиш керек. Жардам кылабы же кылбайбы, бирок колко кадыры жок кылыш керек да. Мен эртең мисалы бирөөгө барып жардам сурасам, анан ал мага колко кадыр кылып жардам берген жардамы мага бир тиын кереги жок. Туруп алып колко кадыр кылып турса. Мен жанагы эмеде шайлоодо үгүт иштерине катышып жүрдүм да. Ошонун арасында мисалы мен көрбөгөн, мен жолукпаган туугандарга жолугуп жүрдүм да. Жердештерге, туугандарга, жакындарга барып, мен тууган деп аталган адамдарга жолугуп жүрдүм да. Анан мен тууганыңмын, биз тууган болуп кетебиз дегендер менен жолугуп жүрдүм да, баягы көрбөгөндөр мененчи. Ошол экелерге мен мынтип эле айттым: эми тууган экенбиз, буга чейин баарлашпаптырбыз. Колуңуздан келсе, мүмкүнчүлүгүңүз болсо добуш бериңиз. Бирок мен ошолорго деле айтып жаттым. Бирок эгерде жок, сиз мени татыктуу көрбөсөңүз, анда ошо татыктуусун тандаңыз. Татыктууга добуш бериңиз, мага эмес депчи. Мисалы көбү ошолеки мени татыктуу эмес деп таанып, мисалы башкага беришкендир. Ошон үчүн мен өтпөй калып отурам да, мисалычы. Балким ал деле түрткү болгондур. Мен ойлойм ушундай эле болуш керек депчи. Ошондуктан ага сиз тууганы жок бактылуу болуу мүмкүн эмеспи? Албетте болуу мүмкүн. Албетте болуу мүмкүн. Айтпаймынбы, айрым туугандын барынан жогу жакшы. Айрым тууган душманыңдан дагы аша чаап кетет. Ошондуктан орустар айтат: тууган рознь деген бир сөз бар да. Туугандын да тууганы болот, туугандын да душманы болот. Сак саламат болуңуздар.